Adal malды издөө болсын деп. Биринчи шарт ошол. Ар бирибиздин карап, мейли кандай болбосун, номер 1 ошо адал. Аллага жакындаш үчүн, дүнүйө ахиретте бактылуу болуш үчүн, демек максатыбыз биринчиден адал малды издөө. Мен аракетим ошого кетсин. Кандай аракет? Калем мененсизби? Я бир нерсе чызып берип атасызбы? Же бир көтөрүп атасызбы, ташып атасызбы, тамак жасап атасызбы, кийим тигип атасызбы, машина эпкен сатып атасызбы, же самолет жасап атасызбы? Не кылсаңыз дагы биринчиден ошол иш адалбы? Же аракпы? Же кумар менен акча таап атасызбы? Астагфируллах. Же арам мындан карай турган нерсеңиз. Биринчи талап ошол. Анас разияллаху анху риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Талабул халал ваджиб аля кулли муслим", раваху Табарани ва иснадуху хасан. Адал талап кылуу ар бир мусулманга ваджиб dedi. Ар бир мусулманга ваджиб, милдеттүү адалдан издеген. Мусулман арамга жакындабасын. Адалга жакындасын. Бул бир. Ва амма малу харам фаяджиб раддуху аля ахли. Алем арам мал болуп калсачы, уурулук менен же сиз алдап, Кудай сактасын, каракчылык кылып, же башка жол менен алып алдыңыз, аны кайтарып берүү ваджиб болот ошо сизге. Өз элин бирөө алданып берип алды сизгечи. Ал билген жок, сиз билип эле турасыз да. Ал сизге адал эмесе, акча алмаштырып атасыз, алданып калды алчы. Сиз билип атасыз. Сизге көбүрөөк келип калды. $500 алданып калды. Билип туруп унчукпай коюп алып кетип калды. О, бардыгыңызды арам кылат ошо. Заранын бир тамчысы бир чака сүттү булгагандай, сиз тапканыңыз ошо алданып калды, сүйүнүп келип атасыз, мындай депчи. Бардыгын өлтүрөт ал. Сразу ошону билесизби? Кайтарып кой. Бирөөнү алдап алдыңызбы, же алданып калдыбы сизге? Кандай болбосун, аны арам мал болот ал, аны кайтарыш керек. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иза ардайта заката малик, фақат қадайта ма алейк." Качан сен мал мүлкүңдүн зекетин бердиңби, анда мойнуңдагы чоң милдетти аткардың. Оман жама малан харама, ким арам акчадан акча тапса, сумма тасаддака бихи, кийин ошону садака берсе, бейбечараны жардам берип коюн. Бирок башта тапканы кандай эле? Арам жол менен тапкан да булчу. Сүткорлук менен тапкан, уурулук менен тапкан, жалганчылык адам менен тапкан, арак же болбосо азыр кымдайдагы атомияны жаман нерселер менен, наркотик менен тапкан, чочко сатып тапкан, шариаттагы тыюу салынган нерселер менен да, же болбосо кумар ойноп, казино кылып тапкан, мейлиби? Же болбосо азыр кандай бирөөнү коркутуп алып туруп ар кандай жолдор менен, арам жол менен тапкан малды таап туруп, эми ошону садака кылса дейт, лам якун лаху фи ажр, ага сооп жок дейт. Ва кана исруху алей, күнөөсү ошонун мойнунда болот. Демек, адалдан таап садака кыл, ана бирок. Арам малды алып садака кылсаң болбойт да. Аны тез жок кыл. Канчалык сенин үйүңдө, сенин чөнтөгүңдө, сенин счетуңда болсо, ошого чейин кесепет башыңа келе берет. Ошого чейин жамандык ээрчип келе берет. Тез аранын ичинде жок кыл, тооба кыл дагы. Я Алла мынакей. Ошо жамандыкты кетиргениң үчүн уже сенин жакшылыгың ошол. Бул биринчиси, адал мал таап издеш керек. Биздин мээретибиз адал мал издөөдө болсун. Экинчиси, яжибу аля таджир ас-сидқ вал амана. Содагерлерге чынчылдык жана аманаткөйлүк важип болот. Имам Термизи Абу Саид Худри разияллаху анху риваят келтирген, пайгамбар айткан: "Ат-таджир ас-садуқ ал-амин ма'ан набийин ва сиддиқин ва шухада." Чынчыл аманаткөй содагер пайгамбарлар менен, олиялар менен, шейиттер менен бирге болот деди. Bunun manisi Allah Teala yahşuruhu ma'hum fil ahira, kıyamet günü peygamberlerle çok tiritekler uşadı. Çınçıl, amanatköy, soğuda geride otur manaki. Uşul kıyamet günü peygamberlerle çok tiritekler. Peygamberlerin sapında.
Sıddıkîn, oğliyaların sapında. Şuhada, şehitlerin sapında. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunda dedik, İsmail İbni Ubayd İbni Rifa'a an abihi an ceddihi Rifa'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yere çıktım dedi. Fara'an nas yetebayi'un. Adamlar da görse soda satışına çıkarken aldığı yerde kılıpçı. Peygamber zaten ya maşarat tüccar. Ey sodagerlerin cemaati dedi. Mastacabu li Resulillah ve rafa'a a'naqahum ve absarahum. Sodagerler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çakırığına kulak salıştı dağı, moyunların, gözleri götürüp neni aytarken de Peygamber olsa o gönül grup alıştı. Peygamber zaten inne tüccar yub'asuna yevmen kıyama fuccar. Sodagerler kıyamet günü tirilgende buzuk ol tirildi. Günahkörler ol tirildi. İlla man ittaqa ve barra ve sabr. Bir gana Allah'dan korkkan, yaxşı işti kılgan, çın söylegen, uşular anan elhamdülillah peygamberler menetirler. Alemi bunday sodada amanat koy olmasa, çınçıl olmasa, al fasık, facir, günahkör oldular.